Дагы бир хозяйка жаш баласы менен келинди батирден кууп чыкты. Акыркы маалыматтар боюнча мындай учурлар Кыргызстанда көп катталууда. Акча жок болуп атса, мына ушун биз кеткиле деп атат. Мына көргүлө баарыңар. Мына кеткиле деп атат мына. Биз мына жаш бала менен кайда бармак элек мына. Бирсам мына күйөөм иштебейт, жалгыз бала менен мына. Деген жок, сен алдың ачылдап мага эме кылбай, хозяйка мени деп. Мына көргүлө. Az барма эле ошондой. Мондай болуп атса түшүнгүлө да. Телефонумда ишим жок. Жок, түшүнгүлө да Айнурже. Сен мени эмне коркутасың? Коркутпайм, бизди да түшүнгүлө да мына иштебесе жай. Мен менен коркуттум. Биз деген түшүнүп 14-үнө чейин жакшы берчүбүз эй. Алдың кыркырбайлы кой. Түшүнүп койгула да эй. Жок, мен жакшынакай айттым го эй. Көрүп атасыңар да өзүңөр. Жок, көрүп атасыңар да. Урматтуу Кыргыз эли, мен Касымова Насиба Амитовна 2020 жылы 12 апрель күнү Каданжай районунун Хальмён айыл аймагында Шарда айылында посто ысыккандыгыма алдырып тополон кылгандыгым үчүн кечирим сураймын. Биринчиден Кыргыз элинден, экинчиден Сооронбай Шариповичтен, үчүнчүдөн ошол постто турган Шарда айылынын тургундарынан чын жүрөктөн кечирим сурайм. Мени кечирип коюңуздар. Нью-Йорк шаарында ооруканада иштеген медайым биздин бөлүмдөн бир да бейтап аман чыга элек. Нью-Йорк шаарында ооруканада иштеген медайым өлүк салган мүшөктөр эле болбосо биздин бөлүмдөн бир да бейтап аман чыга элек. Маалымат Блак, Супер КЖ. Жалпы 449 адам коронавирус менен ооругандагы 19 адам аныкталды. Эң көбү Ош шаарынан чыкты. Коронавирус менен ооругандагы 19 адам аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 15 апрелде Саламаттыкты сактоо министрлигинен онлайн брифинг учурунда айтышты. Бишкекте 5, Ошто 12, Ош областында 2. Жаңы учурлардын ичинен 14 аял, 5 эркек. Муну менен өлкөдө бул инфекцияны жуктургандардын жалпы саны 449-га жетти. Анын ичинен Ош областында 130, Ош шаары 71, Жалал-Абад областында 93, Чүй областында 28, Бишкек шаары 82, Нарын областында 34, Ысык Көл областында 6, Баткен областында 5. Катталган учурлардын ичинен 244 аял, 205 эркек. Маалымат Блак, Супер КЖ. Испаниянын Торе-Мариноз шаарында коронавирустан улам обочолонуп жатканына наразы болгон аял көчөгө токтоп турган полициянын автоунаасынын үстүнө чыгып кеткен. Бул туурасында Дайыл Майл жазды. 41 жаштагы аялдын бул кылыгын маңдайкы көп кабаттуу үйдө ага байкоо салып турган адам тартып алган. Видео YouTube каналына да жайгаштырылган. Окуя 11 апрелде кечки 8 чамасында болгон. Аял алгач жергиликтүү тургундардын эпидемия менен күрөшкөн медиктерге ыраазычылык билдирип кол чапканына тоскоол болгон деп жазылат маалыматта. Полиция күрөөгө акча төлөтүп, эркиндикке кое бергенден кийин кайра келип шашпай чечинип, полициянын машинасына чыгып кеткен. Андан соң тегерек четтегилерге колун булгалаган. Жерге түшкөндөн кийин полиция кармап кетүүгө аракет кылганда каршылык көрсөткөн. Эй-жай бербей жуунуп жатканда полиция кызматкери желим таяк менен шыйракка чапканын видеодон байкоого болот. Андан соң бейбаш жашоочуну тез жардам кызматы менен алып кетишкен. Маалыматта анын аты жөнү жана кийинки тагдыры кабарланган эмес. Биринчи микрофон. Дастан Арсызбекович, урматтуу жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим. Ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыздар. Карапайым калкка деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алды кайдады. Анан ар бирине 200 миңден келемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат.
ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болса, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөнгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. А 3 айда коронавирустан 3300 адам өлдү. А эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаоста, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн Глеген Россияда bir ayda 170 adam koronavirüsten nabıt oldu. A DTP'dan, жол кырсыгынан 1,5 мың адам кайтты. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырма деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңар. Өзүңөр ак халатчандарды үшүнтүп атпайсыңар, кайрылтып атпайсыңар. Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Киргизка деген кыздарга. Анан келип олтуруп карапайым элге айтасыңар. Урматтуу депутаттар. Biz жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Мен солдатмын, каалаганым кылам. Айдоочу мен жоокердин чыры. Унаалардын токтотулушун көзөмөлдөп турган блокпосттогу аскер кызматкер мен айдоочу чырдаша кеткен видео социалдык тармактарда тарады. Анда көрүнүп тургандай айдоочу жоокердин айткан талаптарын аткарбасын дегенде аны видеого тартып, андан күбөлүк сураган. Бирок мен солдатмын, каалаганымды кылам деген жигит. Жоокер болгондуктан анда эч кандай күбөлөндүргөн документ жок экенин айтып, унаасын алып коюуну талап кылган. Айдоочу дүкөнгө азык-түлүккө чыкканын милицияга түшүндүрдү. Маалымат Булак, Элдик медиа. Машина риским бар. Мен сізге дағы айттым, өшіріңдей. Жос, сіздер не олды? Мен солдатпын, қалағаным қылам. Еш қандай жоқ. Не? Өшірдік. Сіз не сәгірін атасыз? Өшірдім ділі. Брат, өшірдім. Алейкум. Тысыл, жөн әлі продуктаға текра келдім. Хорошо, қақты дешайсыз. 12 бере сайма. Хорошо, машинаңызды түсірсіз. Реже оны олы жақы қойып, жооп келіп, аптекаға келіп, продукттарыңыз қылып кетсін. Ошентип түсіндірсе ғой? Түсінден отасың, не? Жоқ, ошентип түсіндірсің ғой? Пропускым жоқ, не келіп алдың? Өшіріңден камерам, дағай тұтамыз. Ладно, жандырса жандырысын өзіге. Сол, қайдақсың. Мас абалдагы милиционер айым жол кырсыкка кабылды. Кечээ 14 апрелде кечки саат 22:00 чамасында Ысык Көл областынын Төрткөл айылында Мас абалындагы милиционер жол кырсыгына кабылды. Бул тууралуу Кактус медиа борбору жазып чыкты. Күбөлөрдүн айтымында унаанын ичиндеги айдоочу милиция кызматындагы аял экен. Ал жолдун каршылаштарынан өтүп кеткен. Видеодо анын машинасынын дөңгөлөгү жарылып калганын айтышты күбөлөр. Окуя болгон жерде жабырлануучулар болгон жок. Ошто спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салды. Ош областындагы өзгөчө абал киргизилген аймактарда спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салды. Тиешелүү буйрукка комендант Малик Нурдинов кол койгонун област комендатурасынын маалымат кызматынан билдиришти. Өзгөчө абал киргизилген Ош шаары, Нокат жана Кара Суу райондорунда коменданттык сааттын талаптарын бузган жарандар, унаа башкарган жана жол кырсыктарына кабылган айдоочулар көпчүлүк учурда мас абалда болуп жаткандыктан спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынат. Буйруктун аткарылышын экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын Ош шаары, Ош областынын Нокат жана Кара Суу райондорундагы түзүмдөрү Ички иштер министрликтин түзүмдөрү көзөмөлдөйт жана камсыздайт деп айтылат маалыматта. Маалымат Булак, Габари ТВ. Селфи алып жаткан эркек киши 16-кабатта асылып калган. 36 жаштагы эркек киши 16-кабаттын терезесинен селфи жасай коем деп буту тайып кетип жыгып түшкөн, бирок терезени кармап калган. Анын бактысына жараша коңшу үйдө коноктолуп турган полиция кызматкери келип калып сактап калышкан. Коменданттык саат учурда мындай ишке барган үчүн бул кишиге протокол толтурулду. Ал өзүн изоляцияга кармоо мыйзамдарын одоно бузган деп эсептелинет. Маалымат Булак, Чындык, КЖ. Москванын көчөсүндө жалгыз жүргөн Аскар Акаевдин видеосу тарады. Москва шаарында жүргөн кыргызстандык жаран Аскар Акаевди жол чыракта турган жеринен видеого тартып алган.
Кыргызстандын туңгуч президенти эл менен аралашып жүргөнүнө видеонун автору суктанганын жашырган жок. Жумуштан кайтып, кызматтуу унаасы жок эле жөө-жол чийден өтүп бара жатат. Кандай сонун жашоо, деди видеонун автору. Маалымат Булак, Чындык, KG.